Мен түшүнүп атам, возражение келди, мына деген бул жерде жазылып атат. Офицерский составтагы прапорщик, уволенный в запас, отставка по возрасту, состояние здоровья, по сокращению штатов или семейным другим обстоятельствам. Жанакы выслуга 20 жыл бар болсо, членам военнослужащих, погибший, умерший, передаются в личную собственность бесплатно деп айтып атасыздар, туурабы? Ошондо деген, бирок мен мага келген арыздарды мен кечирим сурайм, бирок мен дагы бир жолу кайталап коеюн да. Менин дарегиме мисалы деген Коргоо министрлигинде биздин аскер кызматкерлери бүгүнкү күндө мисалы город Кант, улица Ленинградская, дом 29, квартира 19, мына полковник запасы 6 адам жазган адамдар мына катында айтып атышат. Бизде деген Баткен согушуна катышкан адамдар ала албай атабыз квартираларды. Потрясломомбуз 88-те жашаган адамдар жазып атат тоже. Эми чоң кызмат, ну, в смысле, полковник запаса, полковник запаса, прапорщик, старший прапорщик деп жазылып атышат да. 6 балдары бар, 9 баласы бар адамдар жазып атышат да. Булар деген биз квартираларды мындай бекер беребиз деп жазып атканыңар, бизге окшогондор эми жүздөгөн эмес, по всему Кыргызстану миңдеген деп жазып атышпайбы? Мына бекер берилет деп. Элбер суравалдын жооп берип койсоң болсатпы? Жок, мен бул жерде бир маселени айтып коеюн да. Мыйзамда деген сиз айта тургандан мен түшүнүп атам, эмнеге мындай каршы пикир келип атат, түшүнүп атам да, на всех не хватит деп. Бирок ошол эле убакта тем, кому положено, те, кто на государство отработал 20-30 лет, тысячи наших военнослужащих, они остались за бортом. То есть в Баткене они были нужны в 99 году, ошо ызычуу убагында порядочные вот служащийлер, да. Теперь они все за бортом. Эмнеге десек, мына мен Коргоо министрине да кайрылдым элем, соттон да утулуп калып атышат бул адамдар, талаада калып атышат да. Эмнеге десек, анткени деген убагында деген когда-то 90-жылдары мыйзам, азыркы немедеги мыйзам келгенге чейин, жилищный кодекс келгенге чейин, булар деген жер каким-то образом жер алып калышат, они члены семьи. Бирок на момент принятия вот этих изменений жилищный кодекс, да, у них не было, уже не было этих участков, да. И вот этим людям государство говорят, вам ничего не положено, да. И они суд не могут выиграть, потому что в суде прописано, да. То есть где надо, у нас закон обратной силы имеет, где не надо, ну, по отношению к таким людям он уже не имеет, да. Убагында деген жер алып турсуңар, ошол жериңер азыр жок болсо деле числица алгансыңар деп, ошондон кийин эме силерге не положено деп, ушундай адамдар. А сиз жазып атасыздар да, ушундай 20 жылдан больше, если отслужил, офицерский состав, прапорщики деп, мне просто меня это вот, например, очень сильно возмущает, да. Им бесплатно государство в личную собственность квартираларды берет деп жазылып атат да, бул президенттин каршы ой пикиринде. Бербейт, берилбейт. Мына мен бул боюнча парламентте мына 6 айдан бери көтөрүлгөн канча мен кайрылуулар бар. Элбер суравалдыйм да, улсатпы жооп берип коеюн. Эми айтыңыз да. Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бул деген эмне үчүн кайра кайтарылды? Мунун бирден бир себеби турак жай фондунун аздыгына байланыштуу да. Анткени өзүңүзгө белгилүү, аскер кызматчылары тез-тезден которулуп турат. Өзүнүн кызмат ордун ошол бир аскер шаржасына келгенде тезинен бир батир менен камсыз кылуу максатында ар бир аскер бөлүктө, ар бир аскер шаржасында өзүнүн жыл фондусу бар да. Ошол жыл фондду одновременно көбөйтүп, мисалы канча расход болсо, ошончо приход болуп кайра куруп баштаганда, ошо жыл фонддун количествосу жакшы болгондо биз буга барышыбыз керек, жеңилдеткен жагыначы. Экинчи, сиз көтөрүп аткан маселе, биз аны билебиз, сизге көп арыз менен кайрылышкан, ооз-2 жазуу түрүндө дагы пенсионерлердин, жана сизге кайрылган пенсионерлердин баары тең бизде өзүнчө баягы турак жайды бөлүштүрүп берүү боюнча жыл комиссия, жилищно бытовая комиссия бар, турак жай комиссиясы, и өзүнчө комиссия түзүлгөн приватизация боюнчачы. Жанагы келген документтердин баарын биз талап кылгандардын баарын текшерип чыккан. Көбүнүн пенсионерлердин сиз белгилеп кеткендей баягы госрегистрден текшерип келгенде же жер тилкесин убагында алган, же болбосо баягы белек катары үй туугандарынан же болбосо ата энесинен өтүп кеткен. Бирок биз баягы мыйзам чегинде баарын табыла алышыбыз керек. Бирок сиз айткандан кийин, сиз көргөзмө бергенден кийин биз ведомство аралык комиссия түзүлүп, азыркы учурда ал ведомство аралык комиссияга баардык күч түзүмдөрдүн өкүлдөрү кирди. 1,5 айдын жүзү болуп калды. Биз азыр ошонун иштеп сунуштарды даярдап атабыз да, анын үстүндө иштеп атабыз. Ошол биздин пенсионерлерди бирден бир себеп болуп убагында жер тилкесин алып калган, эми түшүнөбүз жер тилкесини,
үй салыш үчүн, бир Мыйзам турак жай куруш үчүн да биргенге каражат чейин керек алышкан да да. алар, Ошолорго беришкен эмес да. жеңилдик карап берүү үчүн биз азыр сунуштарды даярдап атабыз. Сөзсүз түрдө биз сиздерге кароого алып чыгабыз. Мындай да эми бул акыйкаттык маселеси да. Буну деген чыркыратып бир нече жол башында мен көтөргөндө министриңер коргоо министри мойнуна да алган эмес да. Нет таких людей, они все врут деп. Вот меня просто возмущает, почему я каждый раз көтөрүп Жок, атам да. жоонун талаптарына ылайык келсе биз сразу эле же болбосо түздөн түз сатуу жолу менен, же болбосо бекер берүү жолу менен биз аны карап атабыз. Караштырасыздар. Рахмат. Сөз. Хорошо, рахмат.